Нью-Йорк шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагында мамлекет башчысы АКШ президентинин Түштүк жана Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Горо менен да жолугушту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө соода алакаларын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Касым-Жомарт Токаев өлкө Борбордук Азиядагы АКШнын негизги экономикалык өнөктөшү экенин баса белгиледи. Казакстан президенти инвестициялык жана экономикалык тармактардагы эки тараптуу өнөктөштүк келечегин АКШнын соода министри Говард Латник менен да талкуулады. Касым-Жомарт Токаев өлкөдө түзүлгөн ыңгайлуу инвестициялык климатты өзгөчө белгиледи. Америкалык бизнес үчүн бир катар тармактарда, анын ичинде энергетика, транспорт жана логистика, санариптештирүү, агрардык тармактарда кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Өз кезегинде америкалык министр Америка Кошмо Штаттарынын Казакстан менен биргелешкен индустриалдык, транспорттук, логистикалык жана инвестициялык долбоорлорду өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. The opportunity for us to work together. Биздин өлкөлөрдүн экономикалык кызматташтыгынын жана бекемделишинин дарамети соода байланыштарынын өнүктүрүүнүн негизги фактору болуп саналат жана критикалык маанилүү минералдар тармагында кеңири келечекти ачат. Ал жака биз биргелешкен инвестицияларды багыттай алабыз. Сиз локомотивдер секторунда Ваптес компаниясын тандаганыңызга абдан кубанычтабыз. Бул биздин өз ара аракеттенүүбүз үчүн мыкты негиз болуп саналат. The locomotives, I think that is excellent and a great beginning and foundation for us to build together. Белгилей кетсек, Казакстан президентинин Нью-Йоркко болгон иш сапарынын алкагында америкалык Вебс компаниясы менен $4 миллиард ашык суммага келишимдер кол коюлду. Алар өлкөдө жакшыртылган мүнөздөмөлөргө 300 жүк ташуучу локомотивди чыгарууну жана аларга техникалык кызмат көрсөтүүнү карайт. Транспорттук технологиялар жаатындагы дүйнөлүк лидер республика менен 1-жылдан бери кызматташып келет. 2009-жылдан бери Астанада Вебс Казакстан локомотив кураштыруучу заводу ийгиликтүү иштеп келет. Ал эми өткөн жылдын кулж айында компания өлкөдө технологиялык жана инженердик борбор ачкан. Касым-Жомарт Токаев эки тараптуу товар жиберүүнү көбөйтүү темасын АКШнын соода палатасынын президентин жадан башка аткаруучу мүдүрү Сьюзан Кларк менен да талкуулады. Мамлекет башчы жакында эле Казакстанга болгон америкалык соода инвестициялык миссиянын жыйынтыгын кубаттап, өлкө АКШ өкмөтү менен да, бизнес коомчулугу менен да натыйжалуу кызматташууга багытталганын баса белгиледи. Өз кезегинде Сьюзан Кларк эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин ырастады.